Таңкы саат 6:30 ал эми айрымдар кызуу уйкуда жатса, Атай Огонбаев айылынын айымдары өз саламаттыгына кам көрүү максатында 2 айдан бери атайын залга келип машыгууда. Булардын айрымдары 10 килограммга чейин салмак таштагандары да бар. Буларда атайын машыктыруучусу да жок. Сыналгыдан же чөнтөк телефондон көргөн видеолор аркылуу өздөрүн машыгып келет. 2 саат аралыгында чуркап, дене көнүгүүлөрүн жасап, бийлешет. Эми аялдын тирлиги бүтпөйт го. 2 сааттык убактыны ошо үйдөгү жумуштар менен алек болчук. Анан бул залга деле өзүбүздүн ден соолук үчүн убакыт таап келсе болот экен. Үйдө жумуш бүтөт экен, ден соолугубузду да камгырсак болот экен. Мурдага караганда жакшы сезип калдым. Весимди айтпай эле коеюн, жакшы эле вес менен келдим эле, 10 кило таштадым. Бардык айымдарга айтып кетет элем, залга келгиле, өзүңөр үчүн ден соолук кам көргүлө. Кептин баары вес ташташ эмес, ден соолук үчүн келсе болот экен. Күнүмдүк тиричиликтен бошобой, үйдө отурган аялдардын басымдуусу өздөрүнө көңүл бурбай, ашыкча салмак менен жабыркап жүргөндөр арбын. Биз ушул тренерди издедик негизин айтканда, анан айылга шаардан келиш бул өтө оорчулукту жаратты да. Ошол себептен азыр өзүбүз кам көрүү менен эле мындай колдон келген, билген көнүгүүлөрдү машыгып иштеп келатабыз. Баягы уктап жаткандын ордуна 2 саат берге келип ден соолукту чыңдап, анан ары жумушубузга кетип атабыз. Бактыгүл Казымкул кызы 42 жашта, айылдагы мектепте мугалим болуп эмгектенет. Уйкуну жакшы көргөн каарманыбыз таң эртең машыгуу адамдын организми үчүн пайдалуу экендигин айтат. Жаңы ачылгандан баштап эле эң алгачкылардан болуп келгенбиз. Үйдөгүлөр эң сонун мага жөлөк болушуп атат. Берге келгенден бери өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. Жакшы эле вес таштадым. Берден машыгып чыккандан ушундай жакшы көңүл менен, жеңил, сабак өткөнгө да аябай жакшы мотивация болуп атат да. Эң жакшы. Анан машыккандан бери ушул күндөрдү аябай күтөм да. Күндөн күнгө Атай Огонбаев айылында ачылган залга машыгуу үчүн келген жарандардын саны арбын. Бегай Масымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Атайын замана берүүсү үчүн.